Базардагы көкөлөгөн мындай баа карапайым калкты түйшөлтүүдө. Азык-түлүк алууга келген пенсионер Токтогул Осмонов да күнүмдүк тамак ашка керектелүүчү азыктар кымбаттап жатканын айтат. Мындан улам чамалап алганына туура келет. Айрыкча эттин баасы жөнгө салынбай жатканына нааразы. Мына этти айт, анан кийин нанды айт, кымбат. Күнүмдүк турмушка керектелүүчү продуктуга жетпей атат. Айдын. Мына биз пенсиябыз жетпей калат. Канча пенсия аласыз? 12 мың пенсия аламын. 12 мың пенсия жетпей қалады кейде. Анан кейін неме жөнгө салып берсе болобу? Учурда Ош шаарында эт 650 сомдон сатылып жатат. Буга чейин бааны турукташтыруу максатында атайын рейд өткөрүлүп, касапчыларга 1 килограмм эттин наркын 630 сомдон ашырбай сатуу талабы коюлган. Бирок бул талап айрым дүкөндөрдө гана сакталууда. Көпчүлүгү 650 сомдон сатып жатыптыр. Анткени чыгымдар акталбай жатканын жөө келтиришет. 650 баягы майсыз кылып тандагандары бар. Ошондой деп айттым го, эт мындай качествосуна карап, жашына карап. Ошо Өзбекстандык касаптар көбүнчө бизден алып кеткен үчүн ошо кымбаттап кетти да мал. Бааны уже мэри айткан 630тан саткыла деп. 630 сом баа сатылып татасыз килограмм. 10 сом 15 сомго элестип атабыз килосуна. 610 сой болсо 630 кылып сатып. Жакшы болуп кетер эми, бир айда жабылат дедиле, жабылса керек. Ага кошо күнүмдүк тамак ашка керектелүүчү башка азыктар дагы кымбаттаган. Алсак сырттан экспорт болуп келген күрүчтөргө 10-15 сомго чейин кошулган. Картошканын баасы да карапайым калктын чөнтөгүн жукартып жатканчак. Буга чейин картошканын баасы 70 сомго чейин чыкса, учурда баа 60 сомго арзандаган. Картошкаларыбыз кымбаттап кетти. Жалык баага чыккан эмес эле. Буга чейин, Бунун тең жарымына 35, 30 ошондой сатчу элек. Негиз. 5 сомдо алабыз, 5-50 сомдо алышыбыз керек алабыз. Көчтү. Аны эми продукт азык-түлүктөр баары кымбат, баардык кымбатчылык бар. Алабыз неме кылайм, картошка кымбаттап алды. Канчага чыгып калды? Кошулду да продуктларга. Бирок бар жок тапсаң болот аны. Жакшы. Негизи азыр бары жокто да кымбатчылык. Картошка кымбат, эт кымбаттап кетти. Арзан мандай деп айтыш кыйын. Базар эми ар түрдүү болуп турат. Деген менен азырынча эт менен картошканын баасына чектөө коюла элек, бирок этке болгон баанын өсүүсүн уздуктоо максатында малды Өзбекстанга экспорттоого чектөө кирген. Учурда баалардын өсүүсүн көзөмөлгө алган монополияга каршы жөнгө салуу кызматы ортомчуларга карата түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатыптыр. 630 сомдон этти 630, то есть ошол малда эттин баасы 680 сом болчу. 630 сомго түшүрүп, ошол темпти сактап туруу, ошол темпти сатуу боюнча макулдашылып, протокол түзүлгөн. Ошонун негизинде штаб, ошо ким штабта кирсе, кайсы кызматтар штабы кирсе, ошолор баардыгыбыз чыгып рейд жүргүзгөнбүз. Рейд жүргүзгөндө 630 сомго баары түшүп, ошол боюнча сатылып жаткан. Бирок анда биз тараптан дагы аларга жеңилдик коюп бериш үчүн чегараны жабуу маселеси көтөргөнбүз. Мисалы, азыр мен бир кызматкерим жиберип барып текшерип келсем, барса 630 сомду белгиленип сатып аткан болот, анан ал кеткенде эле андай көрүнүштөр бар туура. Ал көрүнүштөрдө биз барып тийиштүү дагы ошол эле кызматтарга жеткирип, ушундай болуп атат деп иштер алып барылып атат. Белгилей кетсек, Кыргызстан социалдык жактан маанилүү 9 азык-түлүктүн ичинен 3-ü картошка, сүт жана жашылча менен гана өзүн камсыздай алат. Нан азыктары, мөмө жемиштер, кумшекер, өсүмдүк майы, эт азыктары жана жумуртканын 70% сырттан, негизинен Орусия менен Казакстандан ташылып келинет. Алмагүл Эрке, Байгызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.